Узак оорудан кийин 67 жашында көрүнүктүү коомдук жана саясий ишмер Эсенгул Өмүралиев дүйнө салды. Өмүралиев Эсенгул Касымович 1953-жылдын 14-сентябрында Ысык көл облусунун Тоң айылында туулган. Эмгек жолун Фрунзедеги Политехникалык институттун энергетикалык бөлүмүн аяктаган соң электромеханика илимий изилдөө институтунун илимий кызматкери катары баштаган. Ысык көл электротехникалык заводдору өндүрүштүк бирикмесинин конструктордук бюросунун начальниги, башкы конструктору, башкы инженердин орун басары, башкы директордун орун басары болуп иштеген. Эсенгул Өмүралиев коомдук жана саясий ишмердүүлүктү жигердүү жүргүзгөн. Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин депутаты болгон. 1991-97 жылдары аткаруу бийлигинин органдарында бир катар жооптуу кызматтарды ээлеген. Анын ичинде 2 жолу вице-премьер-министр, тышкы соода жана өнөр жай министри болуп иштеген. Ошондой эле Беларусь, Украина, Казакстан мамлекеттеринде Кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, КМШнын уставдык органдарындагы ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. 2005-12 жылдары Ысык көл облусунун губернатору, Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын жетекчисинин орун басары рангындагы Кыргыз өкмөтүнүн парламенттеги туруктуу өкүлү болгон. Эсенгул Өмүралиев көп жылдык жана ак ниет эмгеги үчүн көптөгөн мамлекеттик сыйлыктар, анын ичинде даңк медали жана Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Эсенгул Өмүралиев эгемендүү Кыргызстандын калыптанышына жана өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкон. Анын өмүр жолу өсүп келе жаткан муун үчүн үлгү болуп кала берет. Эсенгул Өмүралиевдин үй бүлөсүнө, анын туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, азасын тең бөлүшөбүз. Жээнбеков Сооронбай Шарипович, Атамбаев Алмазбек Шаршенович, Жумабеков Дастан Артисбекович, Исаков Сапар Жумакадырович жана башкалар. Маркумду акыркы сапарга узатуу 27 февралда саат 10-до Кыргыз улуттук академиялык драма театрында өтөт. Эсенгул Өмүралиевдин сөөгү Бишкек шаарынын Аларча көрүстөнүнө коюлат. Эсенгул Өмүралиевдин дүйнө салышы кыргыз коомчулугу үчүн чоң жоготуу болду. Маркумдун баскан изи тууралуу Актилек Гүлжигит кызы. Бар эмгегин элине арнаган Эсенгул Өмүралиев 67 жашында дүйнө салды. Маркум узак убакыттан бери ооруп жүргөн. Ал өзүнүн жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги менен замандаштарынын арасында бийик сый-урматка татыган адам эле. Барлыгыбыздан чоң кичинеден эсен аба деп сыйлаган агабыз болчу. Ал киши ушундай бир калыс адам эле, ушундай бир жупун адам болчу. Эсенгул Өмүралиев достукту жогору баалаган инсан болгон. Анын кесиптештери маркумдун жогорку кесипкөйлүгүн, адамдык бийик сапатын белгилешет. Эсенгул адам катары өтө бийик адам эле. Эсенгулдун адамгерчилиги, адамга болгон мамилеси, достордун ичинен да абдан өзү искренний мындай жүрөктөн мамиле кыла турган, эч убакта досторду сатпаган, туруктуу, токтоо, акылман, мыкты жигит эле. Эсенгул Өмүралиев 1950 жылы Ысык көл облусунун Тоң айылында төрөлгөн. Фрунзедеги Политехникалык институтун бүтүргөн соң электромеханика илим изилдөө институтунда көп жыл иштеген. Кыргызстандын эгемендик жылдарында бир нече жолу министр, 2 рет вице-премьер-министр, жогорку кеңештин депутаты жана Ысык көл облусунун губернатору болгон. 2016 жылга чейин Кыргызстандын Казакстандагы элчиси болуп эмгектенген. Маркум менен коштошуу зыйнаты 27 февралда Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында өтөт. Сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлат. Актилек Гүлжигит кызы, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал.